Бул биздин борбор кала. Бир карасаң бул жакта баары сонундай сезилет. Чынында бардыгы сонун. Бирок башкача да кубулуштар кезигет. Жумушсуздук, паракорлук, тууганчылык, жердешчилик. Бул баарыбыздын каныбызды соруп өттү. Бул нерсе менин башыма да туш келди. Белгисиз себептер менен жумуштан айдалдым. Жумушсуз күндөр айламды кетирип, жакыр кылып кое жаздады. Жумуш табуу өтө кыйынга турду. Көпчүлүк жерлерге барсам эле укугум жер бетинде тебренип кала берди. Айлам кетти. Кантем эми? Эмне кылып кырдаалдан чыгам? Жумуш издеп, аябай чарчадым. Кээ бир жерге барсаң, жакындарың жумушка алат. Кээ бир жерге барсаң, көз көрүнө эле менин чөнтөгүмдө жок акчаны талап кылат. Айтор адамзаттын пейли бузулуп, укук деген нерсе жок калган сыяктуу. Кээ бир жерлерге бардым, бирок алар деле мен каалагандай боло берген жок. Акыры башыма эч нерсе келбей, сейил паркында эс алып отурдум. Ошол жакта бир адамдын жылмайып келип эле эки кыз менен жакшы кептерин сүйлөшкөнүнө кызыгып отура бердим. Алар туруп кеткенден кийин бирөөсүнүн даректик кагазы калып калганын байкадым. Алып берейин десем, эбак эле кетип калышыптыр. Ал даректе кесип бирлигиндеги адамдын дареги жазылган жери бар экен. Ошол дарек боюнча бардым. Ошол адамдын өзүнө кезиктим. Кезигип баарысын айтып бердим. Ал мага менин укугумду жана мындан ары кандай кылышымды айтып берип, кесибим боюнча жумуш табууга аябай жакшы көмөк көрсөттү. Акыры кесибим боюнча жумуш таптым. Бүгүнкү күндө ошол жакта жакшы иштеп жүрөм. Эч качан эч нерседен үмүтүңдү үзбө. Болгону ишен.